Мен үнүм жакшы эле болуп жатабы? Ооба, жакшы. Так. Өткөн сабакта биз сиздер менен интерактивдүү сайттар менен иштешкенди үйрөнгөнбүз. Алардын ичинен 7син үйрөнүп, 3 калган. Ал 3 жасалма интеллектке байланыштуу болчу. Ошондуктан биз бүгүн дагы жасалма интеллектти өтөбүз. Өткөндө башында вебинарда, акысыз вебинарда жасалма интеллектти өткөнбүз. Ошондон эле биз бүгүн дагы бир сыйра бышыктап, түшүнбөй калган жерлериңиздерди үйрөнөсүздөр буюрса. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасы эмне экен? Жасалма интеллект билим берүүдө деп аталат. Билим берүү системасында, деги эле балдарды окутууда жасалма нейросеть деп коет го. Нейросеттин пайдасы кандай? Аны кандайча колдонобуз? Кандай жардамдары тиет? Кантип иштешебиз? Ошол тууралуу бүгүн сабагыбыз болот. Баарыңыздар көңүл буруп, жазып ала турган жерлерди жазып, жакшылап көңүл буруп отуруп турасыздар деп ишенем. Анда эмесе бүгүн сабагыбызды баштадык. Биринчи эле сиздер менен биз жасалма интеллект деген эмне деген суроого келип такалабыз. Жасалма интеллект деп бул акыркы өзгөчө Кыргызстанда акыркы жылдары аябай, Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө аябай актуалдуу болуп жатат. Нейросеть деп, анан бул эмне болду экен деп көбү ойлошу мүмкүн. Албетте бул роботтор. Мисалы, сиздердин ордуңуздарга интеллектин иштете турган роботтор. Сиздер буга чейин көп иштерди өзүңүздөрдүн акылыңыздар менен, билимиңиздер менен, тажрыйбаңыздар менен топтоп бир нерселерди жазып, тартып ала турган болсоңуздар, азыр жазып, түзүп ала турган болсоңуздар, азыр жасалма интеллект деген роботтор чыккан. Биздин ордубузга иш кылып берет. Жасалма интеллекттин вебинардын эрежелери деген бул баарыбыз эле билебиз. Сабакка кирип чыкпоо, микрофонду өчүрүп отуруу, камераны өчүрүү, керектүү жерлерин блокнотко жазып алуу, аягында кол көтөрүп суроо берүү вебинардан пайда алуу дейт. Жасалма интеллект деген эмне, анын пайдалары жана зыяндары тууралуу үйрөнөбүз. Билим берүүдө кантип колдонуш керек? Жасалма интеллекттин сайттары. Жасалма интеллект деген бул өзү эмне? Бул адамдын интеллекти талап кылынган милдеттерди карала турган системаларды түзүү менен алектенген информатика илиминин бир тармагы дейт. Адамдын ордуна мээсин иштеткен бул робот экен. Бул милдеттерге табигый тилди түшүнүү, үлгү таануу, чечим кабыл алуу жана тажрыйбадан үйрөнүү деген милдеттер кирет экен. Андан ары кетсек, жасалма интеллекттин билим берүүдө кандай пайдалары бар? Бул жасалма интеллект албетте биринчи эле сиздер үчүн окуу программаларын иштеп чыгып берет, план конспект түзүп берет, мугалимдер үчүн пайдасы. Ресурстарды пландаштырат, күнүмдүк тапшырмаларын автоматташтырат, ошондой эле персональное обучение деп коет, жеке окууну жекелештирип берет. Ошондой эле артыкчылыктары бул өзгөчө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн да өзгөчө муктаждыктары бар студенттерге, окуучуларга жардам берет. Ошондой эле акылдуу тарбиячылар жана жардамчы ассистент деп коет. Ошолор сиздерге жасалма интеллект сиздерге акылдуу жардамчы болуп берет экен. Андан ары ар бир эле нерсенин жакшы жана жаман жагы бар дегендей эле жасалма интеллекттин дагы зыян жагы бар. Албетте бул акыркы жылдары кесиптердин, жумуш ордундарынын жоголушуна алып барат. Эмне дегенде азыркы учурда дээрлик котормочулардын орду азаят, жумуш орду азаят. Ошондой эле журналисттер жана башка көптөгөн интеллект талап кылган жумушчу орундардын орду азаят. Ошондой эле адамдарды жалкоолукка алып келет. Кандай жалкоолукка десеңиздер, адамдар өздөрү ойлонгулары келбей калат. Өздөрү жасалма интеллекттин жардамы менен гана колдонуп, көп нерсени өздөрү мындай мээлерин иштеткилери келбей калат. Өздөрү бир нерсени түзүп, жазып, жасап, чыгарып, илгерки убактыларын эч нерсеге короткулары келбей, анын ордуна башка нерсеге коротуп калат. Ошондой эле коопсуздук көйгөйлөрү дейт. Бул жакта кандай коопсуздук көйгөйлөр десеңиздер, бул жасалма интеллект интернеттеги болгон маалыматтардын баарын топтоп туруп сиздерге бир жыйынтык берет.
кандай дегенде Google'да деги эле интернет аттуунун ичинде кандай маалыматтар болсо ошолордун баардыгын сиздерге сиз эмнени сурасаңыз ошонун баарын аралаштырып келип туруп жакшы бир жыйынтык көбүрөөк просмотр алган көбүрөөк колдоого ээ болгон маалыматты сизге алып келип жеткирет экен. Жасалма интеллекттин зыяны демек сиздердин коопсуздугуңуздар үчүн дагы мисалы сиздердин жеке персоналдык коопсуздугуңуздарга дагы бир аз кооптуураак болот экен. Андан ары жасалма интеллект билим берүүдө биз үчүн эмне кылат экен? Тексттерди жазып берет. Мындайча айтканда, план конспект жаздырсаңыздар болот, сценарий жаздырсаңыздар болот жасалма интеллектке. Ошондой эле тесттерди түзүп берет, викториналар түзүп берет. Сиздердин ордуңуздарга дагы эмне кылып берет экен? Жасалма интеллекттер көптөгөн катта жазып берет, ырда жазып берет, жомок жазып берет. Ошондой эле көпчүлүк мындай мугалимдер биз ойлонуп бир нерсе жазышыбыз керек эле, ушунун текстин жазып бериш керек эле деп ойлонууну талап кыла турган нерсенин баардыгын ушул жасалма интеллект эмне кылып берет экен? Жасап берет сиздердин ордуңуздарга. Андан ары жасалма интеллект бизге биз таппай жүргөн сүрөттөрдү тартып бериши мүмкүн. Биздин оюбуздагыдай, биз кандай нерсени издеп жаткан болсок, ошону сиздердин ордуңуздарга сиз кандай заказ кылсаңыз, сүрөтүңүздү кандай буйрутма берсеңиз, ошондой кылып сүрөт тартып берет экен. Ошондой эле үн коштоп берет. Азыркы учурда орус тилинде жана англис тилинде активдүү үн коштоолор болуп жатат. Ошондой эле сиздерге видео дагы жасап берет. Мына ушундай пайдалары бар жасалма интеллекттин. Бул жакта сүрөт жасоо үчүн белгилүү нейросеттер деп турат. Бул дагы сиздерге аябай керектүү. Мен булардын шилтемесин сабактын соңунда жөнөтүп коем. Ошондой эле текст жазуу үчүн белгилүү нейросеттер. Сиздер менен бүгүн биз ChatGPT'ни үйрөнөбүз. Анан сүрөт, видео жасаганды үйрөнөбүз. Келиңиздер, биринчи эле текст жазуу үчүн белгилүү нейросеттер деген темага кайрылалы. Кандай нейросеттер бар экен? Ал үчүн биз ChatGPT деген сайтка киришибиз керек. Эмне кылат экенбиз? Google'га биз эмне деп жазат экенбиз? ChatGPT деп жазат экенбиз. ChatGPT деп жазабыз дагы бул жерден өзүбүзгө керектүү ChatGPT деген сайтка кирдик. Сиздер баарыңыздар эле бу менен тааныш болуп калдыңыздар болуш керек эжекелер. Келиңиздер, азыр эгерде сиздердин алдыңыздарда ноутбук же телефон болсо, чогуу иштешели. Жасалма интеллект боюнча сиздерден баарыңыздар өткөнкү вебинарга катыштыңыздар беле эжекелер? Жооп берип койсоңуздар. Ооба. Ооба. Демек колдонгонду үйрөнүп калган. Мен катыша албай калгам, Кээ бир эжекелер катыша албай калган экен. Биз азыр толугу менен сабакты өтүп туруп сактайбыз. Дагы бир сыйра кайталаңыздар, бул оңой эле нерсе. Ошон үчүн келиңиздер, азыркы учурда мен практика кылып сиздерге үйрөтүп жатканда мен менен чогуу үйрөнсөңүздөр болот эжекелер. Ал үчүн биз эмне кылат экенбиз? ChatGPT деген сайтка кирип, бул жерден сиздер эмне жазаңыздар келсе, текст түрүндө эмне жазыңыздар келсе, ошону дагы жасата аласыздар. Келиңиздер, биринчи эле мугалимдер үчүн конспект план түздүрөлү, андан кийин презентацияга тексттерди жаздыралы, анан бир конкурска же иш-чарага сценарий жаздыралы. Келиңиздер, ал үчүн сиздер ChatGPT'ге туура буйрутма беришиңиздер керек болот. Албетте азыркы жасалма интеллекттер орус тилинде, биз үчүн, Кыргызстан үчүн орус тилинде ыңгайлуураак, анан аны кийин Google переводчиктен которуп туруп Wordко түшүрө аласыздар. Келиңиздер,
чат GPT'ге биз азыр буйрутма беребиз. Напиши план конспект по так не деп коелу, кайсы сабактан алсак, по истории на тему Великая Отечественная война для 9 класса. Великая Отечественная война для 9 класса деп туруп жаздык. Анан муну на 45 минут, 45 минут болот. 45 деп туруп биз буйрутма берип койдук. Мынакей. Бизге бул жасалма интеллект канча бир нече секундтун ичинде план конспект түзүп берет экен. Мынакей. План конспект урока по истории для 9 класса на тему Великая Отечественная война. Тема Великая Отечественная война. Цели урока. Сабактын максатын жазып берет, оборудование, жабдуусу, сабактын структурасы, нелер болот, андан кандай кетет, бышыктоо, үй иши, рефлексия. Анан аягында жыйынтыктоодон бери жазып берет экен эжекелер. Көрүңүздөрбү? Бул эмне экен? Демек бул чат GPT сиздердин ордуңуздарга эмне кылат экен? Бардыгын жазып берет. Биз азыр сиздер менен план конспектти түздүк. Эми муну кандайча кыргыз тилине которобуз десеңиздер, аласыздар эң ылдый жагына жазылган даяр конспектти копировать кыласыздар. Ушул жерде ушундай копировать деген белги бар. Копировать дегенди басып туруп, сиздер каяка киресиздер? Google'га киресиздер. Google'га кирип туруп, бул жерден эмне деп издейбиз? Переводчик с русского на кыргызский деп туруп, анан бул жерден Google переводчик деп эле жазалы келиңиздер. Google переводчик. Ушул переводчикке киресиздер эжекелер. Кирип туруп Google переводчик дегенди басасыз. Анан вставить дегенди бассаңыздар, бул жерге эмне деп чыгат экен? Кыргыз тили дегенди тандасаңыздар, мынакей автоматтык түрдө сиздердин план конспектиңиздерди эмне кылып берди? Дайындап берди. Бул жакта орус тилинде, бул жакта кыргыз тилинде экен, Сиздер дагы эжекелер мынакей Элмира Жусупбековна экөөбүз бизге автоматтык түрдө азыр мен менен бирге иштеп жиберип жатат. Азамат азыр ачып көрөт. Кимдин микрофонун Акбермет Насирдин кызы эжеке сураныч, микрофонуңузду өчүрүп коесуз, бизге тоскоолдук кылбаңыз. Анан ушундай Google переводчиктен которуп алгандан соң сиздер ошол эле тексттин, которулган текстин эң ылдый жагын карасаңыздар, ушундай копировать перевод деген бар. Ошону копия кылып аласыздар дагы. Эмне кылат экенсиздер? Өзүңүздөрдүн рабочий столуңуздарга алып келип, же болбосо Word документке, мисалы план конспект деп бир документиңиздин аты болсо, ошол жака алып келип туруп сактап коесуздар. Демек, сиздердин бир күндүк план конспектиңиздер канча секундтун ичинде даяр болду? Ашып кетсе 1 мүнөттүн ичинде даяр болду, мынакей. Андан ары муну грамматикалык, лексикалык каталарын карап, арасында ашыкча символдор, ашыкча знактар болуп да калышы мүмкүн. Ушуларды өчүрүп, корректировка кылып аласыздар. Мунун темасын мисалы чоңураак кылып жазып,
Андан ары Word программасы менен өзүңүздөр корректировка кылып туруп эмне кылат экенсиздер, план конспектиңиздер даяр. Арасынан мисалы сиздерде жок нерселер болуп калышы мүмкүн, сиздердин эмнелер болуп калат, сиздер кошумчаңыздар болушу мүмкүн, алымчаңыздар болушу мүмкүн. Ошолор менен корректировка кылып туруп сиздердин бир күндүк план конспектиңиздер эмне болду, даяр болду. Андан ары сактап туруп сиздер эмне кылат экенсиздер, жөнөтөсүздөр. Кеттик андан ары ошол эле ChatGPT'нин жардамы менен сиздер эмне кыла аласыздар? Сабагыңыздарга презентация түзө аласыздар. Кантип десеңиздер, келиңиздер. Жазат экенбиз. Создай презентацию. Туура эмне бериш керек? Буйрук бериш керек. Создай презентацию на тему республика, география сабагына берели, на тему республика, жок, оруураак эле бир нерсени берели, на тему горы Средней Азии деп коелу. Горы Средней Азии для 7 класса по географии деп коелу. Мындай тема болбошу да мүмкүн, эжекелер. Албетте мен география мугалим эмесмин, тарых мугалим эмесмин. Мен жөн гана ойман чыгарып азыр темаларды жазып жатам. Сиздер албетте өзүңүздөрдүн темаңыздарга, өзүңүздөрдүн предметиңиздерге ылайыктап туруп бересиздер. Канча слайд болуш керек экенин да жазасыздар. Из 15 слайдов деп коесуздар. Кеттик. Сиздерге кандай жардам берет экен? Мынакей. Түз берип жатат, биринчи слайдка эмнени жазыш керек, экинчи слайдка. Конечно, вот пример структура презентации на тему горы Средней Азии для 7 класса. Каждый слайд содержит короткое описание содержимого. Мынакей. Он 5 слайдтан турган слайд түз берди. 15 слайдтан турган түз берди. Сиздер муну эмне кыласыздар? Алып барып туруп өзүңүздөрдүн PowerPoint же болбосо Canva аркылуу түзгөн слайдыңыздар менен мынакей кайсыл жакка эмне сүрөттөрдү коюш керек экенин дагы жазып берип коет эжекелер. Фотографии, краткая информация о важной вершине, расположение, фотографии, краткая информация. Ушунун баары сиздерге эмне кылыш керек экенин сиздерге идея берет, көрдүңүздөрбү? Экономическое значение, животный мир, климат и экосистемы, Гиндукуш, Памир, Тянь-Шань, горы Средней Азии, мынакей. Ушул эмнелерди жазыш керек? Кээ бир презентация баштагандан кийин эмнени жазышты билбей туруп калабыз го. Эми бул сиздерге эмне кылып атат? Даяр идея берип жатат, сон идея. Муну сиздер аласыздар дагы дал ушундай кылып туруп PowerPoint'тен же Canva программасынан жасай аласыздар. Андан ары келиңиздер бир нерсеге сценарий, бир иш-чара өтө турган болсок, ага кандай сценарий жазып бере алат? Ал үчүн сиздер мынтип жазсаңыздар болот. Напиши сценарий мероприятий, посвященному ко дню, напиши сценарий мероприятий, посвященному ко дню, эмне деп коелу? Бир нерсеге ко дню учителей деп коелу. Мисалы, мугалимдер күнүнө карата мероприятияга сценарий жаз для, мисалы, 9-11 классов деп коелу, мисалы, на
50 минут деп жазсак, Зарема эжекебиз дагы жазып жөнөтүп атат. Азаматсыз эжеке, сиз сабак учурунда эле мынакей аткарып, мынакей уже жазып койду. Зарема эже азаматсыз. Биздин эжекейлер ушундай кыйын. Сабак учурунда эле тапшырманы аткарып жөнөтүп коюп жатышат. Азаматсыздар, мынакей сценарий мероприятия ко дню учителя деп туруп, мероприятияга сценарий жазып берет. Структура мероприятия, ведущийлер эмне сөз сүйлөйт, примерный текстин жазып беришет. Эльмира Жусупбекова эжеке да азаматсыз. Дагы жөнөтүп жатат. Уже план түзүп койду бир сабакка, сабак учурунда эле. Поздравления от учеников. Кандай поздравлениялар берилет? Пример сцены. Выступает мини-спектаклем. Интерактивная игра учитель и ученик 10 минут дейт. Кандай оюнду ойнотуш керек? Учащиеся учителя делятся на группы. Каждой группе дается задание придумать и расставить оценку на тему школьной жизни. Көрдүңүздөрбү? Кандай сонун, примерный текст, видео поздравления кылгыла дейт, заключительное слово и чаепитие дейт. Жана башка толтура сиздерге не берет экен? Идея берип атат. Мероприятияңыздарга, иш-чараңыздарга эмне кылды? Сонун даяр сценарий түзүп берди. Бул албетте ChatGPT абдан сиздерге пайдасы көп экенин көрдүк. Бул жактан сиздер тест да түздүрө аласыздар, викторина да түздүрө аласыздар. Буну дагы мисалы азыркы эле биз түзгөн мероприятияны копировать кылып алып, Google переводчикке алып барып туруп берсеңиздер, муну дагы сонун кылып которуп берет эжекелер. Арасында албетте бир нече каталар болушу мүмкүн, анча-мынча. Аны сиздер өзүңүздөр корректировка кылып аласыздар ар бирөөнү. Мынакей. Бул жерде мугалим жана окуучулар интерактивдүү оюну, мугалим жана студенттер разчеттер жана белектер тапшыруу, видео саламдашуу жана музыкалык номер, корутунду сөз жана чай дейт. Эскертүүдөн берип жатат. Муну дагы алып барып сиздер оңдоп, сонун даяр документ кылып сактап аласыздар. Андан ары ChatGPT дагы бизге эмне кылып берет экен? Тест түздүрсөңүздөр болот. Создай, например, или табышмак, Создай загадки на тему, мисалы, эме деп коелу, келиңиздер. На тему мисалы, Кыргыздын бир салттары жөнүндө, баалуулуктар жөнүндө, на тему достопримечательности Кыргызстана деп туруп көрөлчү жазат экен. Создай загадки. Конечно, мынакей 2, 3, 4, 5 загадка түздү, 6 загадка түздү, мынакей. Могу я быть высоким и величественным, но не в лесу, но огромном, плато вершина моя снега не касается, зато на скалах много древних надписей. Загадка, ответ Сулейман Тодит. Место это у подножия горной гряди, озеро в нем, как сапфир, сверкает в глади, рыба в нем живет, и в клевом известен он, легендами и мифами окутан этот водоем. Көрдүңүздөр эжекелер, сонун 10 загадка түзүп берди Кыргызстандын эмнеси жөнүндө, баалуулуктары жөнүндө. Көрдүңүздөрбү кандай сонун, Буларды сиз алып барасыздагы балдарга берсеңиздер, балдарга аябай кызыктуу болот. Дагы ChatGPT-ге да 5-чи бир мисал, 4 мисал түздүрдүк. Эми 5-чи бир мисал түздүрсөк, келиңиздер, башкачараак эмне түздүрсөк болот экен? Кроссворд түзөт экенсиз аны. Кроссворд дагы түзүп берет, ооба. Создай кроссворд дейле. Создай кроссворд на тему, мисалы, Создай кроссворд, Кыргызстандан бир нерсени алалы, на тему Манас деп коелу. На тему эпоса Манас. Эпоса Манас. Деп туруп көрөлү, эмне кылат экен. Вот кроссворд. Мынакей. Сиздерге даяр кроссворд түзүп берди.
Сүйүнбек, Манас Каныкей, Сүйүнбек, Акылбек, Кыргыз, Тяньшань, Манас по вертикали. Ушундай кылып эжекелер өзүңүздөр идеяларыңыздарды эң негизгиси бул жака эмне туура буйрутма бериш керек экен. Биз ChatGPT менен иштешкенди үйрөндүк. Бул албетте бул көптөгөн дагы функциялары бар, көптөгөн нерселерди түздүртүп, жаздыртып иштетип алсаңыздар болот. Бул негизги ChatGPT текст түрүндө сиздерге жардам бере турган жасалма интеллекттин бир түрү экен. Келиңиздер, андан ары улантсак, биз сүрөттү жасалма интеллекттин жардамы менен кантип түзөбүз десеңиздер, баягы эле Google'га киресиздер. Экран көрүнүп жатабы эжекелер? Google'дун экраны көрүнүп жатабы? Ооба. Чоң рахмат. Google'га кирип мен сиздерге азыр сабактын соңунда кайсыл жасалма интеллекттер видео жасайт, кайсыл жасалма интеллекттер сүрөт жасайт, кайсыл жасалма интеллекттер менен текст менен иштешсеңиздер болот. Ошону жөнөтүп коем, бир нече сайт. Анан ошол жактан көрүп туруп, ошол сайттар менен иштеше бересиздер. Ал үчүн келиңиздер, идеограмм деп жазалы, сүрөт жасоо үчүн бир сайтты сиздерге көрсөтөйүн, бир же эки сайтты. Идеограмм деген жасалма интеллект бар, идеограмм AI деп издесеңиздер болот. Ушундай болгон бир бет ачылат. Бул жерге сиздер Content with Google деген, Google'дун белгиси турган белгини басып туруп, Google аркылуу улантам деп туруп тандайсыздар дагы. Өзүңүздөрдүн поштаңыздар менен кире бересиздер, Google поштаңыздар менен. Ушинтип регистрация болуп алгандан кийин, анан бул жакта Start Grading деген жерди басып койсоңуздар, жасап иштеп баштайм деп туруп баштайсыздар. Андан ары бул жака албетте англис тилинде prompt жазабыз. Prompt деген бул заказ, буйрутма. Эмнени жасаш керек экендигин. Карасаңыздар, бул жакта турган сиздер көрүп жаткан сүрөттөрдүн баардыгы бул жасалма интеллекттин жардамы менен жасалган нелеркен, сүрөттөр экен, графикалык сүрөттөр. Мунун баардыгын сиздер дагы өзүңүздөрдүн эмне жасоону каалап жаткан болсоңуздар, ошону түзүп аласыздар. Келиңиздер, ал үчүн сиздер Google переводчикке киресиздер. Биринчи бере турган жериңиз орусча болсун, которула турган жагыңыз англисче болуш керек. Орус жагына мисалы биз бир сүрөт жасашыбыз керек болуп атат. Келиңиздер, нарисуй. Орус тилинде которобуз. Нарисуй образы. Нарисуй образы из романа Чингиза Айтматова. Кандай образдарды дейли? Нарисуй женские образы дейли. Мисалы, Чингиз Айтматовдун романдарындагы аялдардын образын тарттык бир буйрутма берип көрөлү. Ошону мынакей Drive Family Characters from Чингиз Айтматов's novel дейт. Муну албетте туура окудум, туура окудум билбейм. Англисче эжелер жакшы окуп болуш керек. Ушуну мынакей англисче которду биз жазганды копировать кылабыз дагы баягы идеограмм деген жерге, бул жерге what do you want to greet дейт. Ушу жерге алып келип туруп ставить кылып коебуз. Анан бул жакта сиздерден сурайт кандай размерде чыксын деп. Албетте узунунан 16-9, 9-16 деген бул тигинен, 16-9 деген бул туурасынан узун. Ал эми 1-1 деген бул квадрат форматындагы некен, сүрөт экен. Келиңиздер, биз туурасынан сүрөт тандайт экенбиз. Анан фото дейт, illustration, 3D render, typography, cinematic, poster дейт. Фото деген бул жөнөкөй сүрөт. Illustration деген бул колго тартылган. 3D деген 3D форматтагы сүрөт. Typography деген бул типографиядан чыга тургандай сүрөттөр. Cinematic деген бул кино форматтагы.
Анан painting, fashion дегендер, булар painting деген колго тартылган, fashion болсо бул мода, Биз азыр көрөлү, үчөөнү тандадык. Cinematic, illustration, photo деп кандай сүрөттөрдү жасап берет экен. Азыр күтүп турабыз. Бизге 30 секунд керектелет экен. 30 секунд күтүп, анан жасалма интеллект бизге кандай сүрөттөрдү жазып тартып берет, азыр байкайт экенбиз. Бул жакта Толгон эйенин сүрөтү окшошуптур бир аз. Бул жакта Жамилянын образы окшойт. Бул жак окшошпу? Бул деле анча-мынча Жамилянын образдарына окшошуп кетет экен. Бул экөөнү мен окшоштура алган жокмун. Ал үчүн биз туура эмне беришибиз керек эле? Туура буйрутма беришибиз керек болчу. Албетте 100% окшош кылбаса дагы Элмира эжекебиз дагы сонун сүрөттөрдү жөнөтүп жатат. Келиңиздер чогуу көрөлү. Кукурузанын ДНКсы дейт. Элмира эжебиз биздин азыр курста көрүп отуруп эле ушундай сүрөт жасады. Кукурузанын ДНКсын түздөп мындай кызыктуу эме берген экен, эжеке промпт берген экен, ушундай кылып жасап берди. Азаматсыз Элмира эже дагы аракет кыла бериңиз. Сиздерде да таба албай калган мисалы сүрөттөр болушу мүмкүн, Келиңиздер, бирөөңүздөр айтыңыздарчы, сиздерге мисалы жасалма интеллектке эмне сүрөт жасатып элеңиздер? Келиңиздер. Жамиля эже, Жамиля Азимбаева эже. Сиз жасалма интеллектке кандай сүрөт жасатат элеңиз? Мен жасалма интеллектке ошо музей боюнча тарттырат элем да. Именно бир эмени берсеңизби, ошо именно эмнени тарттырат элеңиз? Боз үйдү. Боз үй, Келиңиз анда Google переводчикке жазалы. Нарисуй. Эме музейдин ичинин дизайнын тартып бер дебейлби, кандай дейсиз? Боз үй форматта музейдин ичине дизайны. Майли. Нарисуй дизайн музея. В виде юрты, в виде киргизской юрты деп көрөлү. Виде кыргызской болот экен. Туура, Азамат. ChatGPT мени оңдоп койду, көрдүңүздөрбү? Кыргызской юрты с орнаментами деп көрөлү. Ментами. Кыргызскими орнаментами деп жазып көрөлү. Көрөлү, бизге кандай идея берет экен жасалма интеллект. Мисалы, сиздер музейдин ичине атайын бир дизайн жасатып атсаңыздар, кандай идея берет экен көрөбүз. Азаматсыз. Келиңиздер, идеограмм бизге идея бергичекти. Сабак учурунда отуруп эле Элмира Жусупбекова эжеке мынакей Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестинен ушундай сүрөт жасата калды, көрдүңүздөрбү? Азаматсыз Жамиля эже, мынакей сизге дагы аябай пайдалуу болду болуш керек. Сонун сүрөт жасаптырсыз. Жамиля Каарман. Каарманга сонун. Жамиля повестине Чыңгыз Айтматов Жамиля деп жасап бериптир. Мисалы, ушундай сүрөттөрдү таппай калабыз го, каяктан алышыбызды билбей, анан ушул Инстаграмдын, идеограмдын жардамы менен жасатса болот экен. Биз музейдин ичи деп жазбай калыптырбыз, бул музейдин сыртына жасап бериптир, көрдүңүздөрбү? Ушундай идея жасап бериптир. Бул монголдордун боз үйү болуп калыптыр, Мынакей, бул дагы сонун идея, көрсөңүздөр. Бул жакка эле болгону ушуштук эмес, боз үйдүн эмесин коюп туруп,
биздин орнаменттер коюп туруп ушундай жыгачтан музей жасап койсо болот экен. Сонун идеялар, жасалма интеллект берген идея деле жакшы, жаман эмес. Ал үчүн биз нарисуй дизайн, внутренний дизайн деп жазсак болмок экен, Макул, келиңиздер. Дагы бир нерсе издейли эжекелер. Келиңиздер, бир сабакка ылайыктуу, мисалы, неме деп жазалы? Нарисуй стен газеты. Видишь, даже стен газет. Кандай дейсиз? Угуп атам эжеке, эмнени айтайын дедиңиз эле? Ооба. Жок, телефон менен жазайын десем болбой атат экен, только через ноутбук болот экен да. Газету на 1 сентября. Стен газету на 1 сентября. Деп көрөлү. Кандай чыгарат экен? Бул идеограмма эле эмес, сонунда сайттар бар. Leonardo деген сайт бар. Мына көрөлү, кандай стен газета бизге тартып берет. Мен тоже жаздым, интересно, сизге эмнени чыгарат, мага эмнени чыгарат, тоже кызык болуп атат. Стен газета десек, бул жакта обычный газетаны чыгарып коюптур эжекелер. Көрдүңүздөрбү, жөнөкөй эле газета бар го, ошону чыгарыптыр. Биз деген Причем сиздики бөлөк, меники бөлөк болуп атат. Хотя бир тема, интересно. Себеби булар ар кайсы нерселер менен издешет. Булардын эмеси көп да, бир эле жерге бир эмени коюп бербейт. Биз туура эме жазышым керек болчу. Стен газета бул окшошпой калды такыр эле. Ал үчүн не стен газету, башкача. Не деп айтылат да, стен газетанын да башкача түрлөрү барбы? Плакат. Плакат деп жазалы. На 1 сентября. Ну, ко дню знаний деп коелу. Эмнени чыгарып берет экен, көрөбүз. Окей. Албетте бул жерде англис тилинде кетип калыптыр. Биз ушул сыяктуу кылып, эң негизгиси туура эмне беришибиз керек экен, туура заказ беришибиз керек экен. Бул жакта англис тилинде кетти. Knowledge Day деп, September деп, бул жерге биз билим күнү 1 сентябрь деп өзгөртүп койсок болот, кийин. Анан албетте жөн гана день знаний деп деле издесек чыгат болуш керек. Сиздер да жасап көрүңүздөр эжекелер, өйлө кызыктуу абдан. Дагы бир сүрөт жасап берейин. Мисалы, нарисуй кружку или кружка с фотографией Курманжан датка деп көрөлү, эмне болот экен. Кружка с фотографией Курманжан датка. Чыгат экен.
Аябай кызыктуу сүрөт чыкты. Курманжандатка десем башка эле образдардын сүрөттөрдүн бизге берип койду. Демек, идеограмм Курманжандатканы тааный элек окшойт. Курманжандатка деп көрөлү. Андан ары издейбиз. Бул жакта дагы бир сайт бар, эжекеле идеограммдан башка дагы Leonardo деп да жазсаңыздар, бул дагы аябай сонун сайт. Бул дагы сонун сүрөттөрдү жасап берет. Ушул жерде турган сайттар бар. Gemini деген сайт бар, CopyMonkey деген сайт бар, Яндекс.GPT. Булар азыр текст экен, сүрөт үчүн азыр. Midjourney бар, Kandinsky бар. Бул жакта биздин Курманжандаткан өзүн тааныбайт экен. Көрдүңүздөр, Мынакей идеограммдын эмеси ушул эжекелер. Сиздер дагы ылайыкташтырып сүрөттөрдү берсеңиздер, бирок албетте кыргыздыкын, кыргыз маданиятына тиешелүү азыр көп тааныла эле экен. Өнүккөн темаларда берсеңиздер таап берет. Мисалы, физика, химия сабактарынан мисалы жаңы эле эжекебиз хромосома жасатыптыр, ДНК жасатыптыр. Биз деле ушул сыяктуу темаларды берсек, мисалы, нарисуй не дейли? Нарисуй здание в виде, мисалы, лимон десек, лимондун өңүндөгү здание тартып десек, лимондун эмесиндегидей түспөлдөш. Кандай тартып берет, азыр көрөбүз. Бул жерге дагы Leonardo AI деген сайт бул. Бул дагы жанагы эле окшош сайтыбыз. Get started дегенди басып, муну дагы Google аккаунтуңуздар менен улайсыздар. Leonardo AI деген сайт бул дагы эмне кылат экен? Жасалма интеллекттин бир түрү. Бул дагы сүрөт жасайт эжекелер. Мынакей, нарисуй здание в виде лимон десем, мага ушундай сүрөттөр чыгарып берди. Кандай зданияларды жасасак болот, мынакей. Кызыктуу бекен эжекелер жасалма интеллект. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр, өзүңүздөрдүн сабактарга ылайыктуу кылып. Анан Leonardo AI деген сайтты ушундагы улайсыздар. Ал үчүн бул сайтка кирип туруп, image creation деген жер. Анан бул жерде сол жагын карасаңыздар, image generation дегенди басасыздар. Басып туруп, бул жака сиздер промптты жазат экенсиздер. Менин сүрөтүн жасаш керек, жасап бериш керек, Мисалы, буга чейин ушундай мугалимдин сүрөтүн жасаткан экенмин, балдардын сүрөтүн жасаткан экенмин. Тапшырмаларды берген экенмин, логотиптерди жаса деп. Булар логотип дагы жасап берет. Мисалы, нарисуй логотип на тему туризма десек, мисалы, кандай логотип жасап берет экенин көрөбүз азыр.
бир нече секунд күтүп турабыз. Мынакей буга чейин идеограммды ушундай видеолорду, сүрөттөрдү жасаттык, видео жасаганда бир аздан соң үйрөнөбүз. Ал эми Леонардо айын жардамы менен, мисалы мынакей туризм темасында жасап бер дедик, логотип жасап бер десек, Travel Beyond деп жасап берди. Бул жака сизде туура неме бересиз. Нарисуй логотип на тему туризма, текстин жазып, ушундай кылып берсеңиздер, ошол темада сиздерге эмне кылып берет экен, логотип жасап берет. Мынакей бир нече варианттарын сиздерге эки жолу жөнөттү. Сиздер дагы бул жака туура промпт жазышыңыздар керек болот. Негизгиси картинка түзгөн оңой эле, эмне кылат экенсиздер, туура промптту жазышыңыздар керек болот. Келиңиздер, Леонардога дагы бир заказ берип көрөлү. Нарисуй. Нарисуй. Же болбосо создай дейли, Создай картинку. Создай картинку учителя с, мисалы, MacBook менен турган, MacBook деген ноутбук бар го, с MacBook деп көрөлү. Кандай сүрөттөр чыгарып берген. MacBook кандай пиджак кийип турсун, мисалы. В сером пиджаке деп коелу, Создай картинку учителя с MacBook в сером пиджаке. Кандай сүрөт чыгарып берет экенин азыр көрөбүз. Бир нече секунд күтүп турабыз. Мынакей жекелер, ушундай сүрөт чыгарып берди. MacBook кармап турган, боз пиджактагы, боз костюм кийип турган мугалимдин сүрөтүн чыгар десек, мынакей. Көрүңүздөр, сиздердин оюңуздагыдай кылып чыгарып берет. Сиздер бул жака жазышыңыздар мүмкүн. В сером пиджаке деп туруп, мисалы дагы андан ары 25-35 лет, 25-35 жашта болсун, женщина болсун десеңиздер, мисалы аял болсун десеңиздер, женщина, волосы черные, мисалы. Өзүңүздөргө окшоштуруп деле жасасаңыздар болот. Волосы черные. Черные волосы деп коюңуздар. Черные волосы. Внешность. Азиатская внешность, мисалы. Азиатская внешность. Со студентами. Студенттерде жанында турсун десеңиз. Со студентами и
отурду на партии деп коелу, көрөлү кандай кылып жасап берет экен. Создай картинку учителя с MacBook в сером пиджаке, 25-35 лет, женщина, черные волосы, азиатская внешность со студентами на парте. Партада отурган мугалимдин сүрөтү. Нече секунд күтүп турат экенбиз. Мынакей биз жана бул промпту эмне деп бергенбиз? Жөн гана мугалим, боз пиджактагы боз костюм кийип турган мугалим колуна MacBook болсун деп эле бергенбиз. Ал эми бул жака биз эмне берип атабыз? Толугураак берип атабыз, Учителя с MacBook, партада, MacBook партада турат, студенттери отурат, черные волосы, азиатская внешность, возраст 25-35 лет деп бергенбиз. Көрдүңүздөрбү? Бул эмне экен? Сиздердин берген буйрутмаңыздардан көз каранды экен, Жакыныраак алат экенбиз. Муну кийин бул жакты бассаңыздар, сактап аласыздар. Бул жерде ылдый жакта карап турган белги бар. Download image деп турат. Сүрөттү сактоо. Эгер ушул белгини бассаңыздар, эмне болот экен? Сиздердин ноутбугуңуздарга сакталат бул сүрөттөр. Азыр артында студенттери менен отурган мугалимдин сүрөтү чыкты. Сиздер менен биз сүрөт жасаганды үйрөнүп алдык, Ал үчүн биз Ideogram жана Leonardo AI сайттарына киребиз, катталып, андан ары сүрөттү жасап, анан сактап алганды үйрөндүк. Мынакей ушу жердеги ылдый жакты карап турган стрелканы Download image деген бассаңыздар, сиздердин загрузки компьютериңиздеги загрузки бөлүмүнө келип түшөт экен. Сүрөттү жасаганды үйрөндүк. Эми биз сиздер менен эмне кылат экенбиз? Видео жасаганды үйрөнөбүз. Ал үчүн сиздер эмне кыласыздар? Googleга эле кайтып киресиздер. Google'дан Vidnos деген сайтка киресиздер. Же болбосо Luma деген сайт бар. Luma деген сайттан дагы видео жасай аласыздар. Luma AI деген сайтка киребиз. Мына ушундай көк логотипи бар сайт. Бул жака кирип туруп, ушул сайттан видео жасай аласыздар. Бул жерге кантип киребиз десеңиздер, андан ары Try Now дегенди улантасыздар. Try Now деген бул басып туруп эле
ушундай болуп ачылат сиздерге азыр баракча. Google менен улантуу деген басасыздар. Sign in with Google. Sign in with Google деген басып туруп